Президент Садыр Жапаров Кытай эл республикасына боло турган иш сапарына байланыштуу аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Бул дүйнөдө коронавирус инфекциясынын жайылып жаткан учурдагы кырдаалында эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылчылыгы менен шартталган. Мамлекет башчысы аралыктан иштөө режимине карабай толук кандуу иш графиги боюнча иштөөсүн улантат. Ушул жылдын 3-5 февралына белгиленген Кытайга боло турган сапарынын алкагында президент Пекин шаарында 2022 жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. АКШ чыгыш Европага 50 000 аскер жана аскердик техникаларды жөнөтүшү мүмкүн. Белгилүү The New York Times агенттиги өздүк булактарына таянып, Америка Кошмо Штаттары жакынкы күндөрү чыгыш Европага 50 000 аскер жөнөтүшү мүмкүн экенин жазды. Маалыматка таянсак, АКШ президенти Джо Байден бир жума ичинде чечимди кабыл алат. Ага ылайык Балтика боюнча өлкөлөргө жана Украинага АКШ тараптан 50 000 аскер жана аскердик техникалар, анын ичинде аскердик кемелер жана аскердик учактары жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, АКШ мамлекеттик департаменти Украинадагы өкүлдөрүн жана алардын үй бүлөлөрүн өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. УКМКнын мурдагы төрагасы Украинага элчиликке сунушталууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркулов Кыргызстандын Украинадагы элчилик кызматына сунушталууда. Бул тууралуу Акипресс агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн 24 январда Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер, коргоо жана коопсуздук комитети Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин карайт. Азыркы учурда Кыргызстандын Украинадагы элчилик кызматын Жусупбек Жээнбеков аткарууда. Бурдагы башкы прокурор Аида Салянова Болот Темиров менен Болот Назаровду сотто колдоп турган Нургазы Шайлообеков менен Айбек Назаркуловду уруп сабап милиция бөлүмүнө алып кетишкенин, алардын тез арада чыгарылышын талап кылды. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазды. Болот Темиров менен Болот Назаровду сотто Шайлообеков, Нургазы менен Назаркулов Айбек активдүү колдоп турган. Митинг бүткөндөн кийин Ленин районунун аймагынан аларды уруп сабап милиция кызматкерлери Фучиктеги бөлүмүнө алып кетишиптир. Муну кандай түшүнсөк болот? Кечирим сурап, тез арада кое бересиңер деген үмүттөмүн, деди Салянова. Улукбек Марипов жаңы кызматка барышы мүмкүн. Мурдагы премьер-министр Улукбек Мариповдун Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчилигине талапкерлиги каралууда. Бул тууралуу Акипресс агенттиги кабарлады. Маалым болгондой, бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер, коргоо жана коопсуздук комитети Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчисине Мариповдун талапкерлигин карайт. Мелис Мырзахматов: кризис учурунда өкмөт элдин талабын эске алышы керек. Кризис жана кымбатчылык биздин эле мамлекетте болгон жок. Мындай абалдан чыгуу үчүн өкмөт элдин да абалын эске алыш керек. Мындай пикирин Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери Мелис Мырзахматов журналист Лейла Саралаевага берген маегинде билдирди. Саралаева Кыргызстанда акыркы саясий кырдаалга байланыштуу жазында кандайдыр бир толкундоолор болобу деп сураган. Мен өлкөдө дайыма туруктуулук болушун каалайм. Анткени азыр бар нерсени да жоготуп алышыбыз мүмкүн. Мындай учурда өкмөт элдин көйгөйүн эске алып, кризистен чыгуу жолун табыш керек. Дүйнөдө кризис болуп жатат. Кошуна өлкөлөргө көз салалы. Ошондуктан мен өлкөбүздө тынчтык болушун гана каалайм, деди Мырзахматов. Кагылышкан хоккей таякчалары, кылчайнашкан оюнчулар. Бишкекте республикалык хоккей оюну башталды. Таймашка өз кубатына ишенген мыкты делген командалар чакыртылган. Бул таймашка келгендердин арасында ат башы курама командасы көзгө көрүнүүдө. Адистер аталган райондо муз оюндарын өткөрүүчү жана машыктыруучу аянтчылар жок экендигине карабай, бул топтогу мырзалар республикадагы таасирдүү оюнчуларына айланып бара жаткандыгын белгилешүүдө. Азыр ушул жаңы эле Нарындын Ястреб командасына чыктык. Бул Ястреб командасы күчтүү команда. Республикада биринчи орундарды алып жүрөт. Бүгүнкү жалпы оюнчулардын, командалардын деңгээли жылдан жылга өсүп атат. Былтыр мурдагы жылдарга караганда быйыл жакшы жогорку деңгээлде өсүптүр. Бардыгы жакшы формада келип ойноп атышат. Лидерликти колго ала баштаган командалардын оюнчулары бул республикалык мелдешке катышуу аркылуу район жетекчилерин муз оюндарын өнүктүрүүгө үндөө менен катар жаштарга үлгү көрсөтүүнү максат кылышууда. Биз үлгү бололу, спорт менен
өсүбүздүн баягы ден соолугуң чың болсо күчтүү мамлекет болот деген бир максатта ошол жаштарга үлгү бололу деген бир максат биздик ошол. Бул деген кыдырып ойноп атабыз, Жумгал нарында болуп атат, ат башын айылдарында болуп атат, анан ушуну жайылтып 40 плюс ошо ардагерлер арасында хоккейди дагы ошо республика боюнча жайылтуу болуп атат да максаты. Спортчулардын максаты бул мелдештеги алдыңкы делген оюнчулардан турган команда түзүп, чет өлкөлөргө багыт алуу. Ал үчүн мамлекет дагы бул спорттун түрүнө маани бериши зарылдыгын эскертишет. Жогорку деңгээлде ойнолуп атат, тактикасы менен, эрежеси менен жылдан жылга биздин хоккеисттердин деңгээли, маданияты аябай өсүп баратпайбы? Аябай жакшы оюн болуп атат. Анан эми келечекте жаштарды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына Чукулдарда мир болду. Биздин жаштар бар, биринчи орунду алып келди. Бул Кыргыз мамлекетинин хоккейдин өсүшүн белгилеп атат да. Акыркы ушул январь айында биз Евразийский турнирге барып келдик, жаштар балдар арасында. Ошол жерде атбашылык балдардагы, нарындык балдардагы региондон чыккан балдар ойноп келди. Биринчи местени алып келдик. Анан мен ойлойм, ошол регионго биздин мамлекет, спорт комитет баардык ошол региондорго көбүрөөк бурса, именно ошол тоолуу аймактарда ошол хоккей ойнолот. Маалыматтарга караганда, учурда чет өлкөлүк спортчулар да кыргызстандыктардын муз оюнчуларынын мелдештерин тыкыр көз сала баштады. Себеби күчтүү оюнчулар алдыга суурулуп бара жаткандыгы алардын да көздөрүн күйгүзүп, бетме-бет беттешүүгө ынтызар болушууда. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. 예, 저는 이창우라고 합니다. 키르기스탄에 온 지 벌써 17년이 됐습니다. Менин аты жөнүм Ли Чанкву. Мен Ли Сыңсан аттуу жеке ишкердин өкүлүмүн. Эми Ли Сыңсан аттуу ишкер боюнча айтсам, ал 2012 жылы инвестор катары Түштүк Корея Республикасынан Кыргызстанга келген. Ал киши көмүр казуу боюнча жергиликтүү Бозбу Ата компаниясы менен чогуу иштерди башташкан. Бир аз иштегенден кийин иш жакшы болбой, Бозбу Ата менен келишип, алып келген техникалары менен калган каражаттарын кайрадан Кореяга алып кетүү боюнча сүйлөшүшкөн. Менин Кыргызстанга келгениме 17 жыл болду. Бул иш боюнча мен Ли Сыңсандан өкүл болуп бул жака келип отурам. Бул жакта окуу борборунда иштеп, ушул иш менен алектенип келем. Учурда жер семирткич сатып иштейм. Кыргызстанда көп жыл бою жашап келип, көп иштерди жасап, бир топ инвесторлор менен жумуштарды алып бардым. Бирок көп иштер болгону менен ишкерлерге капкан болуп чабылуучу көптөгөн бут тосууларга кабылдык. Анда сөз башынан болсун. 2012 жылы Түштүк Кореядан инвесторлор Ли Сыңсан жана Ким Жу Йонг аттуу адамдар Кыргызстанга келип иш алып барууну чечишкен. Ал инвесторлор алгач Оштогу көбүргенине инвестиция кылганы келишкен. Бирок алар Кыргызстанды жакшы билбегенине байланыштуу шаардык кеңештин депутаты Самидин Жоробековдун үй бүлөсү аркылуу Бозбу Ата ишканасы менен иштешмекчи болушат. Түзүлгөн келишим менен иш башталып, бирок иш майнап бербегендигинен аталган компаниялар эки ажырым жолго түшүшкөн. Ал арада келишимдеги техникалык жана акчалуу инвестиция Кыргызстанга келип түшүп калган эле. Баштапкы иш жакшы жүрүшүп, бирок Сагынбек жана Самидин деген адамдар эч негизсиз жумушчу техникаларды бербей коюшкан. Андан соң биз инвесторлор аркылуу техникалык каражаттар менен которулган акчаны кайтарып берүүнү талап кылганыбызга карабай, техникалык маселелерге байланышкан документтерди жасалма жасатып, ал техникалардын бардыгын жок кылышкан. Бул иштин негизинде арыз менен Ош облустук укук коргоо органдарына кайрылсак дагы, акырында эч бир чара болгон эмес. Андан соң борборго келип, атайын укук коргоо органдарына кайрылдык. Арадан бир топ убакыт өтүп, бул жактан дагы жарытарлык эч жооп ала алган жокпуз. Анын ортосунда болгон окуялардан кабатыр болгон биз иш алып барган Бозбу Ата ишканасынын башчысы Эригешова Баткен аттуу айым дагы кайтыш болуп калды. Мындай окуя болуп, иштен эч майнап чыкпагандан кийин биз аргасыздан УКМКга кайрылуу жасап, ал жактан тилегибиз орундалып, ыкчам түрдө эле аталган Самидин Жоробеков аттуу жаран камакка алынды. Жүргүзүлгөн териштирүүлөрдүн аркасында иш сотко чейин жетти. Бирок аракетибиз текке кетип, сот аны эркиндикке чыгарып жиберди. Мындай окуялардан кийин аргасыз укугубузду сактап калуу өтүнүчү менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго жана УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кайрылуу жолдоп жатабыз. Нечен жылдардан бери калың кыргыз эли менен маселесиз иш алып барып, өлкөнүн өндүрүш тармагына чоң бир катар инвестиция кылып келерибиз анык. Бирок аталган окуялар иштерибизди жалпы кыйратып токтоп турабыз. Эгерде ушул көйгөй оңуна чечилсе, дагы масштабдуу пландарыбыз бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, маселебизге тыкыр көңүл буруп, көйгөйүбүздү чечип беришин чын жүрөктөн өтүнөбүз. 그래야만이
키르기스탄의 정부를 믿고 많은 투자자들이 올 것 아니겠습니까?